Эверестти багындырган экинчи кыргыз. Чоң алайдын колуну Гималай тоолорунда кыргыз желегин желбиретти. Шашылыш билдирүү, катуу жаан жаап, сел жүрүү коркунучу бар. Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып, эфирде күн жүрүш маалымат программасы. Студияда Мирлан Маматалиев. Саламатсыздарбы? Дастан ишканасынын мурдагы жетекчиси Алексей Ширшов коррупцияга шектелип кармалганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Бүгүнкү күндө Аврора Плюс эс алуу борборунун аймагындагы кымбат баалуу кыймылсыз мүлктү мамлекеттик менчиктен мыйзамсыз жол менен чыгарып алуу фактысына байланыштуу кылмыш иши тергелип жатат. Жана анын алкагында бизнес өкүлдөрүнүн, айрым мамлекеттик жана сот органдарынын кызмат адамдары менен жең ичинен сүйлөшүп алып кылмыш жасаганы белгилүү болду. УКМК билдирген Ысык Көл райондук жана облустук, Бишкектин жана Чүй, Ысык Көл облустарынын район аралык, жогорку соттордун жана президенттин иш башкармалыгынын, мамлекеттик мүлк фондунун, мамлекеттик каттоо кызматынын кызмат адамдары катышкан коррупциялык схема түзүлүп, кымбат баалуу 56 батир жана 27 коттедж жеке структуралардын карамагына өткөрүлгөн. Атайын кызмат буга чейин кармалгандардан тышкары бул иште негизги уюштуруучулардын бири Алексей Ширшов болгонун, бул топ мамлекеттик жана сот органдарындагы жогорку деңгээлдеги кызмат адамдарына акча жана кыймылсыз мүлк, анын ичинде Аврора Плюстун мүлкүнөн берип, алардын калкалоосуна ээ болгону тууралуу далилдер аныкталганын маалымдады. УКМК бул коррупциялык схема аркылуу мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирилгенин белгилеп, чогултулган далилдердин негизинде Алексей Ширшов жазык кодексинин коррупция беренесинин негизинде шектүү катары кармалып, атайын кызматтын тергөө абагына киргизилгенин билдирди. Мамлекет башчы Садыр Жапаров соцтүйүндөгү баракчасы аркылуу 2 айдан кийин кыргызстандыктарга комтөр алтын кениндеги каржылык жана башка ишмердүүлүк боюнча отчет берилерин убадалады. Президент комтөрдүн ишмердүүлүгүн текшерүү үчүн эсеп палатасын жибергенин белгилеген. Комтөр кенине 2021 жылдын 17 майында тышкы башкаруу кирген, андан бери 1 жыл өттү. Текшерүү бүткөн соң болжол менен 2 айдан кийин жалпы элге маалымат берилет деген Жапаров. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров чет өлкөдөгү дарылануудан кайтып келип ишке киришти. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирип, аппарат кызматкерлерине жыйын өткөргөнүн маалымдады. Акылбек Жапаров 28 апрелде жүрөгү ооруп, кан басымы төмөндөп кеткендиктен Бишкектеги улуттук кардиология жана терапия борборуна жаткырылган. Текшерүүнүн жүрүшүндө андан жүрөк кан тамыр спазмы аныкталганы айтылган. 29 апрелде Кыргыз-Казак өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынына катышуу үчүн ооруканадан убактылуу чыккан. Майдын башында медициналык текшерүүдөн өтүү үчүн Германияга учуп кеткени кабарланган. Билим берүү жаатындагы коррупциялык тобокелдиктерди жоюуга жана жогорку окуу жайларын башкарууну оптималдаштырууга багытталган мыйзам долбоору парламенттин социалдык саясат боюнча комитетинде талкууланган долбоордун максатын түшүндүргөн билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев 2012 жылы өлкөдөгү мамлекеттик окуу жайлардын ректорлорун шайлоо аркылуу кызматка коюу тартиби киргизилгенин, мындай кадам аркылуу жогорку окуу жайларга академиялык эркиндик берүүнү көздөшкөнү менен бул өзүн өзү актабагандыгын билдирди. Себеби ректорлорду шайлоодо бөлүнүүчүлүккө жол берилип, добуштарды сатып алуу өңдүү мыйзамсыз көрүнүштөрдө орун алган мисалдар болуптур. Мындан улам билим берүү жөнүндөгү мыйзамга сунушталып жаткан долбоордо улуттук макамы бар мамлекеттик жогорку окуу жайлардын ректорлорун президент, калган мамлекеттик жогорку окуу жайлардын жетекчилигин билим берүү министрлиги тарабынан дайындоо каралган. Эл өкүлдөрү ректорлорду шайлоодо окумуштуулар кеңешинин пикирин эске алуу керектигин жана илимий даражаларына көңүл буруу зарылчылыгын эскертишти.
Кыргыз темир жолу улуттук ишканасынын тарыхында сакталып кала турган иштердин бири балыкчы Кочкор Кара Кече долбоору. Өз күчү менен темир жол курууну баштап алган тармак бүгүн парламенттин тиешелүү комитетинин көчмө жыйынында да учурдагы абалы курулуштун келечеги тууралуу маалыматтарын беришти. Ошондой эле транспорт комитетинин депутаттары Кыргыз темир жолу ишканасындагы вагондордун абалы, жүргүнчүлөрдү жана жүк ташуудагы маселелер тууралуу деги эле темир жол тармагындагы жагдайлар тууралуу көйгөйлөрдү талкуулашты. Көчмө жыйындын жүрүшү кезектеги материалда. 2 айга чукулдап бара жаткан балыкчы Кочкор Кара Кече темир жолунун курулушу. Кыргыз темир жолдун өз каражаты менен башталган долбоордун биринчи этабында балыкчыдан Кочкорго чейинки аралыкты бүткөрүү каралса, анын 5 чакырымын өз каражатыбызга куруудабыз деген темир жолчулар алгачкы этапта 63 чакырым жолду бүткөрүү каралганын билдиришти. В настоящее время Кыргыз темир жолу проводит работу по реализации проекта строительства железной дороги Балыкчы. Бүгүнкү күндө темир жол тармагы баштаган долбоордо балыкчыдан Кара Кечеге чейин жалпы узундугу 186 чакырымды түзгөн жолду куруунун үстүнөн иш жүрүүдө. Алгачкы этапты курууда Кытай тарап менен сүйлөшүүлөрдө 206 миллион доллар каражат керектелери болжолдонду. Ал эми балыкчыдан Кочкорго чейинки аралыктын курулушуна 110 миллион доллар тегерегиндеги каражат сарпталары эсептелсе, 1 чакырымына 1,7 миллион доллар коротулары болжолдонуп турат. Өкмөт бул жолдун жок дегенде 50%-ын өз каражатыбызга курса болорун билдирүүдө. Негизинен Кыргыз темир жол тарыхындагы алгачкы курулуш болгондуктан бул жакшы саамалык. Долбоор толук аягына чыкса, Кара Кечеден чыккан көмүргенин балыкчы аркылуу Бишкек жылуулук борборуна түз жеткирүү ишке ашат. Эл өкүлдөрү темир жол маселеси быйыл гана 1,5 миллиард сом киреше менен жылды жыйынтыктаганына окшоп кубанганы менен мындан ары да коррупцияга жол бербей, ишти натыйжалуу алып кетүү аркылуу кирешени дагы да көбөйтүү сунуштарын айтышты. Анткени банкротко учурап, карызга баткан ишкананы жакшыртуу да оңой иш эмес. Буга чейин темир жолунда өтө бир коррупциялык иштер көп болчу да. Ошону кыскартып отурганда 1,5 миллиардка чыгып атасыздар. Негизги мен айтып аткан нерсем 1,5 миллиард менен прибыль менен чыккан ишкана. 5000ден ашуун жумушчулары бар. Стратегический объект деп коебуз да, мындай мамлекеттик бир мындай жүк ташуудагы ошо менен эле жалпысынан өтө мындай бир мамлекеттик да, бир мындай өтө бир мындай коргоого ала турган жер да. Бүгүнкү күндө Кыргыз темир жол улуттук ишканасына 5200 адам эмгектенсе, 10 филиалы кызмат көрсөтүп келет. Ал эми мамлекеттик мүлк фонду аталган ишкананы акционердик коомго өткөрүү сунушун көтөрүп келгени менен депутаттар түпкүлүгү жакшылык алып келбесин эскертип, стратегиялык объектилерди четинен жеке тарап өткөрүү менен мамлекеттин карамагындагы ишканалар казынага пайда бербей калбастыгынан кооптонушуп жатышыптыр. Бирок мүлк фонду акционердик коомго өткөрүүдө ишканага эркиндик берилип, кеңири иштөөсүнө жол ачылаарын түшүндүрдү. Акционирование деселе биякта бул маселе баягы сатып же болсо баягы жеке менчик колго өткөрүү деген маселе эмес. Биякта ошол эле акционердик коом болгондон 100% мамлекеттик пайыз болот деген эле маселе да. Мамлекет өзү акционер катарында болот. Мына бүгүнкү күндө биз ошол эле аэропорт, ошол эле РСК банк, айыл банктардын кандай өнүгүп атканын көрүп атабыз. Ошого тиешелүү биз да ошондой кадамдарга баралы деген. Жыйындын жүрүшүнө сөз сүйлөгөн депутат Бактыбек Чойбеков Бишкектин ири көчөлөрүнүн айрым тилкелеринен өткөн темир жолдордун кооптуулугун айтып, кошумча рельстер болуу зарылдыгын көтөрдү. Себеби темир жолдун астыңкы катмарынан унаалар менен жөө жүргүнчүлөр тынымсыз өткөндүктөн алардын коопсуздугун эске алуу зарыл. Советскийден Манас, Ибраимова көчөлөрүндө жанагы путепроводдор дейт, билесиздер. Ушул жерде шпалалар котолгон, 4 замок менен тура турган шпалалар которулган. Буга чейин ошондой болчу. Бүгүнкү күндө 2 шпала менен калып калды. Бул снипке абдан каршы келип атат. Билесиздерби бул маселени? Эмне каралбайсыңар бул? Эгерде бир чоң бир вагон чыгып кетсе, же болбосо дагы бир чоң бир катастрофа болуп кете тургандай бир неме бар да, бир коркунуч бар. Туурабы? Внутренний жанагы дополнительный рельсалар мына безопасностька. Туурабы? Бүгүнкү күндө булардын баары алынып эле мына 2 шпала менен турат да. 2 шпалалар 2 замок менен турат. 4 замок менен туруш керек болчу. Ошондой эле Кыргыз темир жолунун келечеги, жүргүнчүлөр менен жүк ташуудагы ыңгайлуулуктар, вагондорду жаңыртуу аракеттери боюнча да жыйында бир катар эл өкүлдөрү суроолорун беришип, мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүү тууралуу сунуштар айтылды. Шекер Сатыбалдиева, Мээринбек Жусупбек уулу, Нью ТВ.
Бишкек шаарынын биринчи вице-мэри Жамалбек Ырсалиев кызматтан бошотулуп, Бишкек жылуулук энерго коммуналдык ишканасынын директору болуп дайындалды. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы 10 майда билдирди. Вице-мэр болуп шаардык кеңештин депутаты Олег Попиков дайындалган. Ырсалиев мэрияга жетекчилик кызматка 2020 жылдын ноябрында келген. Алгач вице-мэр болуп иштеп, 2021 жылдын июнунда биринчи вице-мэрликке дайындалган. Дүйнөдөгү эң бийик чокку Эверестти багындырууга аттанган кыргызстандыктардын саны өсүүдө. Өткөн жылы жердешибиз Эдуард Кубатов бул атактуу чоккуну багынтып, анын чокусунда кыргыз желегин желбиреткен болсо, быйыл 4 май күнү Чоң Алайдын колуну тарых илимдеринин кандидаты, Чоң Алай энциклопедиясынын автору ишкер Акматбек Маматкайымов Эверест чокусунун 6685 метр бийиктигине чейин чыгып, кыргыз желегин желбиретти. Негизи Гималай тоолоруна барып 7000 метр бийиктикти багынткан Эдуард Кубатовдон кийинки экинчи кыргыз улутундагы альпинист деп эсептесе болот. Акматбек Маматкайымов чоккуга советтик россиялык альпинист, Эверестке 10 жолу чыккан 7 чокку клубунун президенти Александр Абрамовдун алгачкы жолку эксперименталдык группасы менен командада чыкты. Айтканга оңой болгон менен жаштайынан альпинизм менен машыкпаган адам үчүн бул чоң эрдик жана тоолуу Кыргызстанда туристтик альпинизмди өнүктүрүүгө, жаштарды ышыктандырууга чоң өбөлгө болот. Былтыркы биздин Эдуард Кубатов менен Гималайга болгон жүрүшүбүз, менин оюмча альпинизмдин жаңы этабынын Гималайга болгон этабынын башталышы болду деп ойлойм. Биз биринчи жолу 7 чок клубу алгачкы жолу жарым жартылай экспедиция уюштурган. Анткени 7 чекке чейин эч ким уюштурган эмес экен. Биринчиси, экинчиси мунун өзгөчөлүгү, биз эч адаптация болбой 7000ге көтөрүлдүк. Бул экинчи өзгөчөлүгү. Ошондуктан биздин 7000ге чыгышыбыз өтө оор болду. Татаал климаттык шарттар чыкты. 9 май улуу жеңиш күнүнө карата улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингдик компаниясы жана Комтөр Голд Компани майрамдык концерт уюштурду. Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында согуштук ырлар, атамекендик жана дүйнөлүк классикалар жаңырып, көрүүчүлөргө эң мыкты маанай тартууланды. Калый Молдобасанов, Атай Огонбаев, Насыр Давлесов, Йоган Штраус, Матвей Блантер жана Петр Чайковский. Музыка дүйнөсүнүн анык каймактары болгон. Дал ушул улуу композиторлордун классикалары улуу жеңиш күнү Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрын өзгөчө шаңга бөлөп турду. Улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингдик компаниясы уюштурган бул жан дүйнө майрамына согуштун жана эмгектин ардагерлери, балдар үйүнүн тарбиялануучулары, маданий жана саясий ишмерлер, ошондой эле чет өлкөлүк элчиликтин өкүлдөрү сыйлуу конок болушту. Адамдын аброюн көтөргөн, сезимин көтөргөн, аскердик адамдардын кадыр баркын көтөргөн мероприятие болуп атат. Ошон үчүн бөлтүрүккө өтө чоң биздин ыраазычылык. Улуу жеңиш майрамы бейпил, тынч жашоонун канчалык баалуу жана таттуу экенин жыл сайын эскертип турат. Дүйнөдөгү абалды эске алуу менен президент Садыр Жапаровдун өлкөбүздүн экономикалык жана аскердик коопсуздугу үчүн жасап жаткан чечкиндүү аракеттерин колдоп, ынтымагыбызды болуп көрбөгөндөй бекемдөө керек дейт улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингдик компаниясынын президенти Теңиз Бөлтүрүк. Культура, ички дүнүйө көтөрөлү деген ой менен эле ушул культураны эметип, концерттерди берип, бирибизди колдоп, ынтымакка келип, тынччылык болсун элибизде. Ошол ой менен эле ушул концертти бир чогулуп өткөрдүк бүгүн. Буюрса баарына жакты го дейм. Ошол бүт кыргыз элин чын жүрөктөн ушул майрам менен куттуктайм. Аман болгула, ден соолукта болгула, оорубагыла, ошентип биз ынтымакта ушул өлкөбүздү көтөрүп кетели. Коомдун аң сезимин көтөрүүгө багытталган маданий иш-чараларга, жалпы эле маданиятка улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдинги, анын ичинде Комтөр Голд Компани өзгөчө көңүл буруп келет. Маданияты бийик элде ар дайым өнүгүп өсүү, ич ара түшүнүшү, бейпил жана тынч жашоо өкүм сүрөөрү тарыхта көп жолу тастыкталган.
Баса белгилеп кете турган нерсе, мына Кыргызстанга биздин Кумтөр компаниясы өткөн ая кубанычтуу болдук да, бир учурунда бир сүйүнүп өзүчөчү. Жаңы директордун келиши мененчи, мында өзүнчө эле бир жакшы самалыктар болуп атат, көптөгөн концерттер болуп атат. Ошолордун катарында бир чоң, грандиоздуу бир концерттердин бири десек болот. Кумтөр компаниясы тарабынан уюштурулуп, бүгүн жакшы концерт өтүп жатат. Ошол концерттин жүрүшүндө Калый Молдобасанов атабыздын Селкегеден чыгармасын аткарам. Чын жүрөктөн, мисалы үчүн сырттан бир коноктор келди, ошолордун алдында кыргыз маданиятын ошол Кумтөр компаниясы аркылуу бир көрсөткөнгө аракет кылабыз да. Концерттин акырында чогулгандар улуу ата мекендик согуштун каармандарына дагы бир жолу таазим этишти. Опера жана балет искусствосунун керемет шедеврлерин тартуулаган өнөр ээлерине кызуу кол чабуулар арналып, концерт мекенчилдик сезимге жык толгон Насыр Давлесовдун айтылуу кыргыз жери чыгармасы менен аяктады. 11 майдан 16 майга чейинки күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу тоолуу райондордо сел жүрүшү мүмкүн. Бул тууралуу Кыргыз гидромет агенттиги билдирди. Тоолуу аймактарда кар, айрым жерлерде мөндүр жаашы мүмкүн. Аба ырайы суук тартып, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жеткен шамал согот. Буга байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги шашылыш билдирүү таратууда. Жаратылыш кырсыктарын алдын алуу үчүн кандай иштер жүрүүдө? Кийинки материалдан көрүңүз. 11-12 майда Кыргызстандын аймагында туруксуз аба ырайы күтүлөт. Мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы, кээ бир райондордо жаан-чачын катуу жаашы мүмкүн. Айрым аймактарда мөндүр жаашы күтүлүүдө. Кыргыз гидромет билдиргендей, абанын температурасы бир аз төмөндөйт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. 12 майда Ысык-Көл жана Нарын облустарында жана Баткен облустарында, көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Жалал Абад облустарында, кээ бир райондорунда жаан-чачын жаашы күтүлүп жатат. 13 майда түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык-Көл облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй облустарында, тоолуу райондорунда күтүлсө, күндүз ошондой эле бардык облустарда айрым жерлерде гана бир аз жаан-чачындар жаашы күтүлөт. 14-15 майда бардык жерлерде туруксуз аба ырайы күтүлүп, мезгил менен жаан-чачын жаашы күтүлөт. 15-16 майга чейинки туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу тоо этектеринде жана тоолуу райондордо сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүү коркунучу бар. Сел жана көчкү коркунучунан улам өзгөчө кырдаалдар министрлиги күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Эми жергиликтүү бийлик, ошол эки жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, райондук мамлекеттик администрация башчылары, ошондой эле ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөр тиешелүү иштерди жүргүзүш керек жеринде. Жарандык коргонуу тутумунун алкагында жерлерде түшүндүрүү иштерди жүргүзүп, кызматтарга, жарандык коргонуу кызматтарына тапшырмаларды берип, тиешелүү иштерди аткарыш керек. Мына ошол мен дагы токтоло кетейин. Башка жылдарга салыштырмалуу быйыл өзгөчө баягы жылдардан болуп атат да. Мына ошо аномалдык кубулуштуулар көп байкалып атат. Ошентип баягы локалдык биз күтпөгөн жерден локалдык жаандардын кесепети ушундай аябай чоң чыгымдарга алып келүүдө. Айта кетсек, буга чейин 5-6 май күндөрү катуу жааган жамгырдан улам Ош облусунун Алай районунун Гүлчок Корул Ылай Тала авто жолунда, Баткен облусунун бир нече аймактарында сел жүргөн. Ошондой эле Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Барпы жана Атабеков айылдарында 654 турак үйдү, 10го жакын социалдык мекемелерди сел каптаган. Коктук колоңдордон түшкөн селден улам 1000ден ашуун тургун коопсуз жерлерге жайгаштырылып, аймакка өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Министрликтин билдиришинче, айрым тоо этектериндеги сел коркунучу бар аймактардагы жергиликтүү бийликтин шашылыш билдирүүлөргө кош көңүл мамилесинен улам жаратылыш кырсыктарынын кесепеттери оор болду. Мында биз буга дагы ошол эки үчүндө болгон ошол эки нөшөрлүү жаандардын күтүлүп жаткандыгы боюнча дагы тиешелүү шашылыш билдирүүлөрдү убагында бергенбиз. Бардык кызматтар ошо жерине барганда дагы биз ошол айыл өкмөттөр менен баарлашканда дагы ошол жергиликтүү бийликтердин баягы бир кез кош мамиле кылып койгондугу байкалып турат да.
ошол эле мына ноокаттагы болгон өшөрлүү жамгырдын кесепетин жоюу иштерине барган маалда ал жерде ошол эки даже жергиликтүү райондун башчысы дагы убагында жеринде болгон эмес да. Ошол мына Сузакты айта кетсек, кошумча жана эки лай сууларды сордуруу жана жер төлөөлөрдү тазалоо иштерине дагы кошумча биз Ош шаарынан ошо министрдин чечими менен ошол эки кошумча жана ассанизатордук автоунаа деп коет. Ошолорду тарттырдык кошумча келишимдин негизинде тартып, 10 чакты ошондой ассанизатордук машиналарды тарттырып, бүгүнкү күндө баягы иштерин аткарып кетишти. Азыр бүгүн 40 үйгө жакын тазалоо иштери калды. Бүгүнкү күндө жаратылыш кырсыгы болгон аймактарды калыбына келтирүү иштери аяктап калды. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматында жалпысынан ар кыл тармактардан 2000 киши ишке тартылган. Тазаланган турак жайлардын ээлери үйлөрүнө кайтышууда. Тазагүл Эмилбекова, Аскар Маратов, Нью ТВ. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.